Нур СТВ каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Кыргызстандын көкбөрүчүлөрү 20 ноябрда Өзбекстандын Ташкент шаарында өтө турчу дүйнө чемпионатына барбайт. Бул тууралуу Көкбөрү федерациясынын башкы катчысы Кулатбек Аскарбеков Спутник Кыргызстан агенттигине билдирди. Ал Кыргызстан мелдешке катышуудан баш тартып жатканынын 4 себебин санап берди. Биринчиден, чакыруу дагы деле келелек. Ал расмий түрдө Тышкы иштер министрлиги аркылуу келиши керек. Экинчиден, турнирдин расмий жобосу жок. Кайсы эреже боюнча өтөрүн билбейбиз. Буга чейин болгон сөздөргө ишене турган болсок, турнир тайгазансыз көкпар эрежелери менен өтөт. Үчүнчүдөн, мелдеш бул жыл менен 20 ноябрда башталат экен. Ага чейин 1,5 ай калды. Улуттук кураманы аныктоо үчүн 2 ай керек. Төртүнчүдөн, тайгазан жок болсо биз принципиалдуу түрдө барбайбыз, деди ал. Башка катчы ошондой эле Өзбекстандын федерациясы калыстардын семинарын өткөрөбүз деп жатышканын айтып, ага да чакыруу келелектигин кошумчалады. Көкбөрү менен көкпардын эрежелеринде айырма бар. Эгер калыстар өздөрү кайсы эреже боюнча калысты кылаарын билбесе кандай болот, деди Аскарбеков. Бирок эгер чакыруу келип кала турган болсо, анын шарттарын, эрежелерин окуп көрүп, бир чечим кабыл алынарын билдирди. Россиялык телеалпаруучу Андрей Малахов чуу жараткан телеберүү боюнча кыргызстандыктарга кайрылды. Анын билдирүүсү өзү башкы редактор болгон StartHit порталына жарыяланды. Малахов анын жеке пикири демократиялуу Кыргызстанда өтө көп нааразычылыктарды жаратарын ойлобогонун айткан. Бир суткада эле эфирге чыккан программа боюнча 20 000ден ашык пикир алганын билдирген. Ал ошондой эле программаны даярдап чыгууда ондон ашык улуттун өкүлдөрү иштей турганын кошумчалаган. Бул чыгарылышта менин журналист катары милдетим баласын жоготуп боздоп жаткан эненин абалын жана ал эмнеге каза болгонун түшүнүү болчу. Укук бузгандардын, кылмышкерлердин улуту жана жарандыгы болбойт. Мыйзам алдында баары бирдей. Мен Кыргыздарды сүйүктүү Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан гана эмес, Семен Чуйковдун эмгектери аркылуу билем. Андан сырткары жеке жолугууларым да болгон. Мен журналисттик ишимдин бир бөлүгүн аткардым деп ойлойм. Татьяна Маругова күнөөлүүнүн өзүнөн болбосо да анын өкүлдөрүнүн биринчи жолу кечирим сураганын уктум. Анан калса менин айткандарымды кээ бир кыргыздар туура эмес түшүнүп калганына өкүнүп турам. Мен тынчтыкты жана ынтымактуу коңшулук мамилелерди каалайм. Баса акыйкаттык жана сөз эркиндигин жактайм, деди ал. Буга чейин телеалпаруучу Андрей Малахов Россия 1 телеканалындагы прямой эфир берүүсүндө кыргызстандык таксист менен россиялык миллиардер Александр Маруговдун уулунун мотоцикли кагышкан жол кырсыгын талкуулаган. Кырсыктын кесепетинен Маруговдун баласы каза болуп калган. Эфир учурунда таксисттин ата-энеси жана Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин өкүлдөрү маркумдун энесине көңүл айтып кечирим сурашкан. Бирок берүүгө чакырылгандар менен телеалпаруучу бир жерде баары буйртма аркылуу жасалган деген оюн таңгуулашкан. Рулда 23 жаштагы кайдагы бир мурдун тартылбаган бала болгон. Ал башка мамлекеттен келип, бир нече айдан бери такси кызматында иштеп жүрүптүр. Ага бирөө $100 000 берсе, үй бүлөсүн, туугандарын бүтүндөй айылын бактылуу кыла алат. Мындай акчаны алар өмүр бою иштеп таба албайт да, себеби айлыктары $10, деген Малахов. Берүү YouTube каналына чыккандан кийин алпаруучу катуу сынга кабылды. Соц тармактын колдонуучулары Малахов хэштеги менен ага наалат айткан билдирүүлөрдү жазышууда. Көпчүлүк алпаруучу бүтүндөй Кыргыз элинин намысына шек келтиргенин айтып, кечирим суроосун талап кылып жатат. Өз кезегинде Россиянын Кыргызстандагы элчилиги Малаховдун айткандары боюнча пикирин билдирип, адамды таарынтуу оңой, бирок муну менен жашоо кыйын. Андан да жаманы бүткүл элди кемсинтүү, деп жазган. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Россиянын Кыргызстандагы элчисинин орун басарын чакыртып, СИМ өкүлү журналисттен Россиянын мамлекеттик ЖМКсы аркылуу айткандарына тынчсыздана турганын билдирди. Бүгүн 27 сентябрда президент Сооронбай Жээнбеков Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева менен жолугушту. Бул тууралуу президенттик аппараттын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, өлкөдөгү сот системин мындан ары жакшыртуу, сот укуктук реформаны ишке ашыруунун жүрүшү боюнча чаралар талкууланды. Мамлекет башчысы сот укуктук реформаны ишке ашыруу, коррупцияга каршы мамлекеттик саясатты жүргүзүү жана сот акыйкаттыгын камсыз кылуу аркылуу жарандардын укуктарын, эркиндигин коргоодо сот органдарынын ролу өзгөчө экендигин белгиледи. Президент калктын сот системине болгон ишенмин бекемдөө, аброюн жакшыртуу жана коомчулук менен байланышты жөнгө салуу зарыл экенин айтты. Жүрүп жаткан реформалардын түпкү максаты өлкөдө адилеттүү жана таза сот укуктук системди куруу болуп саналат, деди мамлекет башчы. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева 2019-2022 жылдарга Кыргыз Республикасынын сот тутумун өнүктүрүү мамлекеттик максаттоо программасынын негизги багыттары жана ишке ашыруу чаралары жөнүндө маалымат берди.
Бийлик же Центра Gold Inc. Азия Мигранян деген экономисти кумтөр боюнча жаңы келишимди актоо жана мактоо үчүн жалдаптыр. Экономика илимдеринин доктору Магранян жаңы келишимден Кыргызстан 4 пайда көрөт деп санап өттүр. Биринчиси, жаңы келишим менен Кыргызстандын терс имиджи оңдолот, инвестициялык климат жакшырат экен. Экинчиси, цикөлдө социалдык экономикалык туруктуулук орнойт экен. Үчүнчүсү, келишимдин кандай аткарылышын туруктуу божомолдой алат экенбиз. Төртүнчүсү, бюджетке каражат түшүү уланат экен. Бул экономист айымдын мактоолоруна жооп берсек, төртүнчүдөн баштасак, кумтөрдө жыл сайын 17-18 тонна алтын алынат. Бул $800 миллион тегерегиндеги каражат. Мына ушунун ичинен бюджетке болгону $80 миллион тегерегинде салык төлөнөт. Калган акчаны Центара чыгарып кетет. Эл аралык Mining.com эсептеп чыккандай, кумтөрдө 1 унция алтынды казып алууга $553 сарпталат же 1 унция алтындын өздүк наркы $553 болот. Айлык акы, салык төлөмдөрү, техникаларды иштетүү чыгарышаларын кошуп эсептегенде. Дүйнөлүк базарда 1 унция алтындын баасы болсо $1,500 миң ашып баратат. Быйыл Центра Gold Inc. 565 миң унция алтын казып алууну пландаган. Демек Центра быйыл кумтөрдөн $565 миллион таза пайда көрөт. Салыштырып көрүңүз, $565 миллион менен $80 миллион. Мигранян мына ошол $80 миллион күкүмгө кыргыздар ыраазы болуп жата бергиле деп жатат. Миграняндын калган 3 пайдасы жөнүндө сөз кылуу болбогон нерсе. Анткени сени жылаңаштап тонуп жатса, аны токтотууга аракеттенбешиң керек экен. Токтотууга аракеттенсең, имиджиң бузулат экен. Уурулук улана берсе, социалдык экономикалык туруктуулук орнойт экен. Анан соңунда канча уурдап кетип жатканын божомолдой алат экенсиң. Айтмакчы, Миграняндын түп мекени Арменияда Амурсара алтын кенин иштетүүгө жергиликтүү калк жол бербей келатат. Экологияны талкалайт деп. Амурсара кенинде 40 тонна алтын бар. Арменияга жакшы киреше убада кылынган, бирок эл каршы. Айданбек Ахматов, журналист. Булак, Жаңы Ордо. Кичинекей баласын көтөрүп алып, кайыр сураган кишинин видеосу социалдык тармактарга чыгып, кызуу талкуу жараткан болчу. Анын артынан Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери түшүп, Алы Токомбаев жана Байтик Баатыр көчөлөрүнүн кесилишинде тилемчилик кылып жүргөн жаранды табышкан. Алар кайыр сураган адам жубайы менен Ордо калаанын түштүк тарабындагы Кичи райондо 1 бөлмөлүү батирде 4 баланы тарбиялашарын аныкташкан. Социалдык кызматкерлер үй бүлөнүн турмуш шарты менен таанышуу үчүн үйүнө барышкан. Спутник Кыргызстан маалымат агенттигинин кабарчылары да талкууга алынган үй бүлөгө барып, алардын көчөдө кайыр сурашына эмне себеп болгонун тактап келишти. Айдоочулардан акча сураган Таалайбек Ушунбаев 51 жашта. Ал 4 уулдун атасы. Бала кезинде менингит оорусуна чалдыгып, кулагы укпай, сүйлөбөй калганын кагазга жазып, кабарчыга түшүндүрүп берди. Жубайы да майып. Ушунбаев кесиби боюнча темир уста экен. Акыркы иштеген жеринде маянасы 3000 сомдон ашпагандыктан жумушун таштап койгонун айтат. Учурда башка иш караштырып, бирок майнап чыкпай жатканын билдирди. Анын үй бүлөлүк кирешесин ай сайын берилчү 8000 сомго жетпеген жөлөк пул түзөт экен. 4 уулунун кенжесине Микаэль деген ысым беришкен. 3 айдан кийин 2 жашка чыгат дейт Ушунбаев. Анын айтымында бөбөктүн башына суу толуп, дарыгерлер бир жолу операция жасашкан. Учурда чүрпөсүнүн дары-дармегине 20 000 сом керек болгондуктан көчөгө чыгып кайыр сурагандан башка амал калбаганын билдирди. Айтымында Микаэлге тез жардам көрсөтүлбөсө илдетүү өтүшүп кетиши ыктымал. Спутник кабарчысы аталган бүлөгө барганда үй кожойкеси социалдык кызматкерлер менен кеткени белгилүү болду. Саясатчы Камчыбек Ташиев Орусиялык алып баруучу Андрей Малаховдун кыргыздар тууралуу айтканы боюнча Кыргыз мамлекетинин Орусиядагы элчиси Аликбек Жекшенкуловго кайрылуу жасады. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Сизге шовинист, чагымчыл жана деңгээли төмөн Малаховго бүткүл кыргыз элин кемсинткен сөздөрү үчүн жооп кайтаруу оорчулукка турабы? Жөнөкөй кырсыктан калпкаруу болгон жагымсыз сенсация жасап жатат. Орус кыргыз бирдиктүү эл. Аларды экиге бөлүүгө болбойт. Биз шериктеш тууган элбиз. Эгерде кыргыз элинин укугун коргой албасаңыз, далилдерине жооп кайтара албасаңыз, сизди эмнеге тандап дайындашты? Сиз мындай эмес элеңиз же сизди дагы бийлик буздубу? Ойгонуп, Малаховго жооп кайтарыңыз. Сиз кыргыз өлкөсүнүн кызыкчылыгын коргоого милдеттүүсүз, деди Ташиев. Бул кайрылуудан соң Аликбек Жекшенкуловдун социалдык баракчасында ага карата жооп чыкты. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, биз сиздин кырсыктын айынан келип чыккан мекендешибиздин айланасындагы жөнөкөй эмес абалга тынчсызданып жатканыңызды түшүнүп жатабыз. Азыр тилекке каршы айрым саясатчылар менен журналисттер бул кырдаалда упай топтоого аракет кылышууда. Алардын арасында Малахов дагы бар. Мындай татаал кырдаалда маданияттуулукту сактап, өзүңүз айтмакчы, айрым шовинисттердин деңгээлине түшпөйлү. Жаңжалды күчөтүп жиберүү аракеттери улана берет. Бирок кээ бир ниети түз эмес саясатчылардын бизди бул жаңжалга аралаштырышына жол бербешибиз керек. Кырсыктын айланасындагы жасалма ажиотаж тергөө астындагы биздин мекендешибиздин тагдырына терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Элчилик бул окуяны кунт коюп байкап, укук коргоо органдары менен тыгыз кызматташтыкты иштеп жатат. Биз үчүн биринчи орунда алып баруучунун позициясы эмес, мекендешибиздин
өзүнүн тагдыры турат. Мен жана элчиликтин кызматкерлери популизмге жол берип, биздин жарандардын тагдырлары менен ойной албайбыз. Биздин мекендештерибиздин укуктарын ар дайым бардык деңгээлде коргойм. Бул конкреттүү окуяда зыян тийгизип албоо принцибин унутпаш керек. Сизге жана биздин активдүү жарандарга чын дили менен биздин мекендешибиздин тагдырына санаа тартып жатканыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем деп жазылат элчинин жообунда. Ал эми бүгүн 27-сентябрда Андрей Малахов өздүк сайтында мекендештерибизге кайрылуусун калтырган. Теннисчи Ксения Палкинанын апасы жана машыктыруучусу Марина Палкина Спутник Кыргызстан агенттигине кызынын Франциядагы турнир учурунда кармалышынын чоо жайын айтып берди. Буга чейин Франциянын бир катар ЖМКларында кыргызстандык Ксения Палкина менен өзбекстандык Альбина Хабибуллинанын кармалган жазып чыгышкан. Теннисчи кыздар байге фондусу $25,000 түзгөн ITF Гонес турниринде алдын ала сүйлөшүлгөн оюн өткөрүштү деп шектелишүүдө. Маалыматта спортчуларды 23-24 сентябрь күндөрү Клермон-Ферран шаарында өткөн ITF турниринен алып кетишкен. Мындан кыздар жуптук оюнда күч сынашмак. Ксениянын энеси кызын 24 саатка камалган тастыктап, шектелип жаткан иш башка экенин айтып берди. Бүгүн кызым менен сүйлөштүм. Чын эле 1 суткага камалып чыгыптыр. Маселе Ксения менен оюн талаасына чыга турган өзбекстандык кыздын паспорту боюнча жаралыптыр. Ал спортчу кызды корттон эле кармап кетишкен экен. Ксения аны менен бир номерде жашачу. Мындан улам менин кызымды да алып кетиптир. 24 сааттан кийин кое беришиптир. Ксенияга эч кандай шектенүү же айыптоо болгон жок, деди Марина Палкина. Спортчунун энеси Ксения ушул шемби күнү Кыргызстанга кайтарын келери менен расмий билдирүү жасай турганын белгиледи. Жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз катчысы Элеонора Сабатарованын айтымында Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаев номер 1 тергөө абагында мурда соттолбогон жана оор кылмыш кылбагандар менен отурат. Анын өмүрүнө коркунуч жок экенин маалымдашты. Бирок ал канча киши менен бирге кармалып турганы айтылган жок. Буга чейин жактоочусу Замир Жошов Сагынбаевге кысым көрсөтүү үчүн номер 1 тергөө абагына камап жатат деп бийликти айттаган. 26 сентябрда Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевди үй камагына чыгаруу тууралуу өтүнүштү канааттандыруудан баш тарткан. Сот Сагынбаевдин баш коргоо чарасын карап, аны 8 октябрга чейин Бишкектин номер 1 тергөө абагында кармоо чечимин кабыл алган. Сагынбаев 24 сентябрдын кечинде аскер прокуратурасында сурак бергенден кийин 2 суткага камалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9-башкармалыгынын кызматкери Канат Сагынбаев Атамбаевдин жеке жан сакчысы катары иштеп жаткан. 20 сентябрда атайын кызмат анын жумуштан алынган тастыктаган. УКМК Сагынбаев быйыл июль айында кайтаруудагы объект жок учурда жетекчиликтин кызматтык куралды атайын техниканы тапшыруу боюнча көрсөтмөсүн аткарбай койгону жана ички жоого карабастан жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен байланышка барган үчүн иштен алынганын билдирген. Адвокаттын айтымында Сагынбаевге массалык башалмандык уюштуруу, топ адамдар менен киши өлтүрүү, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, тергөө органдары жана башка кызматтык органдардын ишине тоскоолдук кылуу деген 4 берне менен айып коюлуп жатат. Офицердин тарапкерлери бул айыптоолор негизсиз жана мыйзамга каршы келерин айтып жатышат. Буга чейин Атамбаевдин тушунда 9-башкармалыкты жетектеп турган Дамир Мусакеев кармалган. Салык кызматы камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча белгиленген пландык көрсөткүчтөрдү 100% аткаруу үчүн бардык зарыл болгон чараларды көрүүдө. Ар бир субъект боюнча конкреттүү аналитикалык иштер жүргүзүлүп жатканын аталган мекеменин маалымат кызматы билдирди. Салык кызматы биринчи жарым жылдыктын жыйынтыгы менен 1,5 миллиард сом суммасында кем жыйналгандыгы тууралуу айтылган социалдык фонддун төрагасынын билдирүүсүнө жооп берди. Белгилей кетсек, социалдык фонддун башчысы Медер Ирсалиев быйыл 8 айдын жыйынтыгы менен камсыздандыруу төлөмдөрүн чогултуу 1 миллиард сомго кем болуп жаткан. Эгерде чогултуу аракеттери ушул темп менен уланса, 2020 жылы январь-февралда пенсия төлөөдө кыйынчылыктар болорун айткан. Өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев Исраиловдун бул айткандарын сындап, элди дүрбөлөңгө салган жетекчи иштен кетиши керектигин билдирген. Салык кызматынын комплекстүү иштөөсүнүн натыйжасында 8 айдын жыйынтыгында 20,3 миллиард сом чогулуп, 6 айдагы жыйналбай калган сумма азайып 800 миллион сомду түзгөн деп айтылат маалыматта. Мекемеден кабарлашкандай, сентябрь айынын жыйынтыгы менен планды 80 миллион сомго ашыкча аткаруу күтүлүүдө. Ал эми үстүбүздөгү жылдын акыркы 3 айынын ичинде биринчи жарым жылдыктын жыйынтыгы боюнча артта калууларды эске алуу менен 10,1 миллиард сом камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйноо зарыл. Жалпысынан 2019 жылы салык кызматы 33 миллиард 144,5 миллион сом камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултушу керек. Ведомство жерлерде камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тийиштүү суммаларын өз убагында жана толук өлчөмдө төлөөнүн зарылдыгы жөнүндө төлөөчүлөр арасында түшүндүрүү жүргүзүүдө деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, быйыл 1 январдан тарта камсыздандыруу төлөмдөрүн чогултуу функциясы социалдык фонддон салык кызматына берилген.
24 сентябрда Түркиянын Адилеттүүлүк жана Өнүгүү партиясынын депутаты отставкадагы генерал Ширин Уналдын үйүндө иштеп жүргөн 23 жаштагы өзбек жараны Надира Кадырова каза болду. Түрк басылмаларынын маалыматына караганда, Кадырова генералга таандык тапанчадан атылган октон жаракат алып ооруканага жеткирилгенден кийин каза болгон. Андан бир күн мурда Кадырова курбусуна СМС билдирүү жөнөткөн. Өтө жаман нерселер болуп жатат, агамдын көзүн кантип карайм, өлгүм келип жатат деп жазылган ал билдирүүдө. Азырынча Түрк парламентинин депутаты бул окуя боюнча журналисттердин суроолоруна жооп берүүдөн баш тартууда. Кадырованын агасы Мухаммадали Кадыров карындашы жогорку окуу жайга тапшыруу үчүн сынактарга даярданып жүргөнүн жана өз өмүрүнө кол салууга эч кандай себеп болбогонун билдирүүдө. Өзбекстандын Анкара шаарындагы башкы консулдугунан билдиришкендей, кыздын сөөгү мекенине жеткирилип, 26 сентябрда жерге берилген. Булак Борбор Азия жаңылыктар кызматы.